Президент Садыр Жапаров Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Күн мурун Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Казакстандын президент Садыр Жапаровго Казакстанда болуп өткөн кайгылуу окуяларда көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле ЖККнун тынчтык орнотуучу контингентинин өлкөдөн чыгарыла баштаган тууралуу маалымат берди. Мамлекет башчылары кыргыз-казак эки тараптуу жана аймактык кызматташуунун бир катар актуалдуу багыттарын талкуулашты. Эдил Байсалов Садыр Жапаровдун ден соолук көйгөйлөрүн чечүүдө чечкиндүүлүгүн жана мамлекеттик мамилесин белгиледи. Медициналык академиянын жаңы имаратынын капсуласын салуу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары катышты. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын клиникалык көндүмдөрдү өнүктүрүү жана билимди баалоо борборунун жаңы корпусуна капсула коюу салтанатына катышты. Өз сөзүндө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары медициналык жогорку окуу жайынын атамекендик саламаттык сактоо тутумун түптөөдөгү тарыхый маанисин белгиледи. Жана министрлер кабинетинин атынан академиянын профессордук окутуучулук курамын жана студенттердин жаңы имараттын курулуп башталышы менен куттуктады. Иса Акунбаев атындагы медициналык академияны өнүктүрүүгө өзгөчө маани берилет. Негизги милдет коомдук саламаттык сактоону өнүктүрүүгө умтулуубуз керек. Буга чейин объективдүү себептерден улам кемчиликтер болгондугун моюнга алуу керек. Бирок учурда президентибиздин чечкиндүүлүгүнүн жана мамлекеттик деңгээлдеги кадамынын аркасында жана бюджеттик мүмкүнчүлүктөрдүн жогорулашын эске алуу менен саламаттыкты сактоо тарамагын өнүктүрүүгө каражаттарды багыттоо артыкчылыктуу милдет болуп саналат, деди Эдил Байсалов. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары белгилегендей, саламаттык сактоо тутумунда жаш адистердин айлык акысын жогорулатуу жаатында тийиштүү шарттар түзүлүшү тийиш. Бул университетте дүйнөлүк илимдин мыктылары иштеген, бүгүнкү күндө дүйнөнүн ар кайсыл булуң бурчтарында иштеп жаткан академиянын бүтүрүүчүлөрүнүн ийгиликтери жалпыга маалым. Учурда жаш дардыгерлерди өлкөдө иштеп калуусун камсыздоо милдети турат, деди Эдил Байсалов. Дагы келесиз дешти. Мадумаров сурактан чыкты. Дагы келесиз дешти. Күбө катары суракка чакырылдым. Бул тууралуу бүгүн 14 январда Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгында сурак берип чыккан соң журналисттерге билдирди. Суракка эмне үчүн чакырылганын түшүндүрбөгөн саясатчы төмөндөгүдөй комментарий берди. Мен бул жака сыйдан улам гана келдим. Эртең менен эшигимди ачсам, ондой адам турат. Алардын арасында Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери бар болчу. Кийин мени башкы прокуратурага алып келишти. Иликтөө туура эмес жүрүп жатат. Бул иш бир гана мага тиешелүү эмес. Бүтүн Кыргызстан партиясынын башка мүчөлөрүнө да тиешеси бар. Розайым Нарматованы тынбай чакырып жатышат. Мисалы, кече сессия саат 23:00 бүттү. Ошол саатта анын кабинетинин алдында 2 киши күтүп турган. Алар адам саясатка жакында келсе, аны коркутуп алса болот деп ойлоп жатырса керек. Буга чейин Жогорку кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат Розайым Нарматованын УКМКга бүгүн саат 16:00 суракка чакырылганы маалым болгон. Василий Дашков үй камагына чыкты. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын мурдагы башкы директору Василий Дашков үй камагына чыкты. Бул тууралуу 24 KG агенттиги өздүк булактарына таянып билдирди. Маалым болгондой, бүгүнкү күндө Дашковго карата козголгон кылмыш иши боюнча тергөө аяктаган, иш сотко өткөрүлгөн. Мындан ары ишти 1-Май райондук соту карайт. Эскерте кетсек, Василий Дашков коррупцияга шектелип кармалган. Бишкек-Алматы авиакаттамы жанданды. Эйр Астана авиакомпаниясы 2022 жылдын 12 январынан тартып, Нур-Султан-Бишкек, Нур-Султан жана 14 январдан баштап Алматы-Бишкек-Алматы багыттары боюнча авиакаттамдарды жандандырды. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы билдирет. Каттамдар жана билеттер боюнча бардык суроолор менен Эйр Астана авиакомпаниясына кайрылууну суранабыз деп айтылат маалыматта. Лавров: пикир келишпестиктер көбөйүп, абал чыңалып бара жатат.
НАТО альянсты жасалма кеңейтип, ага Украинаны кошуу аракетин токтотпой келет. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жыл сайын өтүүчү маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында пикир келишпестиктер көбөйүп, дүйнөдө абал чыңалып бара жатат. Буга эл аралык мамилелердин архитектурасын өзгөртүүгө учуратууга нук алган батыш мамлекеттери жардамдашууда. Түндүк Атлантикалык альянсты жасалма кеңейтип, ага Украинаны тартуу аракеттери токтобой жатат. Кече жакында эле НАТО жетекчилиги бир нече билдирүү жасады. АКШ альянска мүчө болбогон скандинавиялык мамлекеттерди да НАТО курамынан көрүүгө куштар экенин айтууда. Ансыз деле кансыз согуштан Варшава келишими жокко чыгарылгандан кийин маани маңызын жоготкон структураны жасалма кеңейтүү аракети жүрүп жатат, деди Лавров. Тышкы иштер министрлигинин жетекчиси Москва окуянын ар кыл нукта өнөгүүсүнө даяр экенин, РФ сунуштаган демилге боюнча АКШ менен НАТО өлкөлөрүнүн жообун күтүп жатканын белгиледи. Президент сарайына келуіңіз құрметіне салтанатты сапқа тұрғызылды. Құрмет қарауының бастығы капитан Қайрат Бекзатұлы.